Достор, Toyota Camry 45-га мындай монитор коюп атабыз. Эми ушул монитор коюп атканда эмнелерге маани беребиз? Буга чейин бул жерде эски монитор турган. Эски модельде. Ал дагы ушундай эле болгон, мынакей чечилди. Айтып кетчү нерсе. Мынакей өзү негизи радиомдор менен келет да. Бул радиомдор келет. Эми туугандар, ушул бизги биринчи баарын улаганда колонканын звугу, магнитофон звугу чыкпай койду. Анан бул жерин караганда мына турган штекер мунун ортосунда турган. Ортосундачы. Сарыдан кийин турган. А бизде бул жагында эчтеке жок, көрдүңүздөрбү? Мына серый турат, мына серый. Ошол серый звукту откручкага түшүрөт экен. Такыр үнү чыкпай койду. Анан прозонка кылып чыктык мына колонкалардын ар бирин. Колонкалар вроде баары жакшы. Плюстар жайында. Анан ушуну сурудук, буну кыркып салбадык, чтобы кийинки адамга эме болбосун деп, буну просто отсоединить этип, изолентаны ороп койдук. Ушундай случай да болот экен. Штатный штекерге түшкөн менен, бирок комплектациясына карап бир аз өзгөрүп калышы мүмкүн. Үнү чыкпай калса, ушул жерине маани берип карап коюңуздар. Андан кийин мына азыр ушул бала коюп атат. Бул жерлерди ороп койгоңуздар, себеби чыгып кетиши мүмкүн. Камераны да мынакей отдельно ар бирин ороп койгуңуздар, чыгып кетпеш үчүн. Анан ушул артын ачкандан кийин ушул жерде бүт ачык кысымдарды ороңуздар, себеби бул жакта дайым ысыйт магнитофон биринчиден. GPS-тер бар экен, эски GPS-тер. Ошону жакшылап маани берип, зерикпестен ороп койгуңуздар. Барыңарга келек, ассалам алейкум.